Нурлан мырза, саламатсызбы? Биздин студияда кече жакында эле келип кеткенсиз. Саламатчылык. Эми Кыргызстанда учурдагы саясатты көрүп атасыз. Ошол боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Учурдагы саясат сизди канааттандырып атабы? Учурдагы саясат мени абдан канааттандырып атат. Анткени биздин өкмөт, бийлик көп деле ката кетирген жок. Элди угуп атат. Эмне болуп элди угуп атат? Былтыр мисалы тиги уран жанагы зыяндуу уран кени казылат деп Тоң районунун эли чыгып митинг кылды эле, элди угупту. Элди угуп атат бийлик. Сразу токтотту. Президенттин указы менен токтоду. Уран казылбай калды. Быйыл болсо ат башыда логистикалык борбор курабыз деди эле, эл митингге чыкты эле, ал да сразу токтоду, ал проект да сразу токтоду. Элди угуп атат да биздин бийлик. Керек кезде угуп атат, токтоп калып атат. Бул элди сыйлаган жакшы бийлик болуп атат. Анан дагы мен бул эсимде калган чоң эки маселе болду. Эстей элек мына майда чүйдө көп жерден элди угуп, элдин мнениясы менен эсептешип токтоп калып атат, көп нерсе токтотуп коюп атат. Указ менен жеке чечим, өкмөттүн токтоо менен көп туура эмес мындай алешем чечимдер токтоп калып атат. Жакшы болуп атат. Анан элде мындай өзгөчө эмне койсо жок го дейм. Анткени элди угуп атат, митингдерди угуп атат, элдин айтканын кылып атат. Жакында мамлекеттик төңкөрүлүш дейбизби же куралдуу төңкөрүлүш дейбизби? Белгисиз, 2010 жылдагы окуя. Апрель окуясы. Ошого 10 жыл толот экен да. Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү аянтта келип ант бериппи? Кыргыз элине болгон ишенимин артыш үчүн өздөрүнүн убадаларын беришкен. Бирок ошолордун убадалары аткарылды деп ойлойсузбу? Убадалар эч аткарылган жок. Мен ошо кезде айткам. Булар 2007-2008 оппозиция болуп катуу дуудап атканда ошол эле Атамбаев, Текебаев, Отунбаева жана башкалары дуулдашып өзүнчө компания болуп, ошо кезде бийликке иштетпей, революционный бийликке иштетпей. Катуу дуулдап элди көтөрүп, дүрбөтүп атканда эле мен айткам, боло туура эмес кылып атасыңар, жыргатпайсыңар. Мен айткандай эле болду кийин. Ошо революция болуп кетти, болуп кеткен менен 100 бала жөн эле өлдү. Ошол тиги Атабейитке барып алып, көз жашын көлдөтүшүп, ыйлашып, тигиндей анан мындай дешип боздошкон менен так эле ошо боюнча эле акыбал андан да жаман болду кийин. Андан бир аз мурун арзаныраак свет азыр кымбаттап кетти. Ал кезде канча 1 сом 1 тыйын болгон свет азыр 2 сом 16 тыйын болуп калды. Кыраткан ушул кымбаттап салышты. Экинчиден тиги паспорттагы эң башкы биздин паспорттагы кыргыз деген улутубузду өчүрүп салды азыр. Чип менен да билбейт экенсиң, адресин билбейт экенсиң, жана ID карта менен барсаң. Улутуңду билбесең, бул эмне деген? Мына, булардын Атамбаевдин кылганы, Атамбаев, Отунбаевлардын кылганы. Паспортта кыргыз деген атыбызды жок кылды. Экинчиден светти кымбаттатты. Кыргыз газды берип салды чет өлкөгө. Жергендин баарын берди Кытайга. Бүтө эле талкалап алды баарын. Андан тышкары баарынан барга урдугу 4 миллиард долларга арыз кылып, чет өлкөгө тиги. Анча Кытайга канча? 3 миллиард долларга арыз кылып. Мына. Баары урдап бөлүшүп башты. Эл баягы эле элдин мойнуна илип кошту. Эл силе ойлойт экен, өткөндө айтып атпайбы, 700 доллар кандай чыгасыз? 700 доллар ошондой эле карызбыз. Анткени 700 доллардан карыз деген себеби ал сен мындай алып кел деп прямой келип сен чөнтөгүн ала албайт 700 доллар. Ошол эле кышында теплосетен келет, электричество бир айга мисалы 1000ге үйүңдө суу ысса 2000 кылып келет. Сен ошентип чыгарып алат. Светке кошот бир аз, газга кошот. Ушинтип эле өкмөт акырын чыгарып алат. Ошол ар 700 долларды мына Атамбаевдин бизге кылган жамандыгы мына ошол болду мына. Ар бир кыргыз жараны атуулу жаңы эле төрөлгөн мына канча балат төрөлөт жаңылдар. Төрөлөп атса ошо 700 доллар карыз болуп төрөлөп атат. Алардан канча чыгарат? Бир үйдө 5 киши жашаса мисалы 7 женде 5 3,5 доллар. 3,5 доллар ушинтип эле чыгарып атат. Теплосеттен чыгарып атат. Сууга, светине, газга кылып ушинтип эле чыгарып атат. Бүттү ушинтип карызды төлөп коюп жүрө бересиз. Мына убактылуу өкмөттүн кылганы эмеси. Ошо кезде мен өз бир тууган тайкемдин баласы өлгөн. Алтынбек Ускеев деген. 7 апрелде? Иә. 7 апрелде. Ооба 7 апрелде. Тиги мен өз фамилиям Мотуев Нурламан. Мамам боюнча мамам Ускеева. Анын бир тууган инисинин баласы Алтынбекке ок тийип каза болгон. Мына ошол лично пример айтып берейин. Эмне болду? Өлгөндүн өз шору дейт.
көп болсо 1 миллион сом берди үй бүлөсүнө, жесирине тиги. Жаш эле болчу 85 жылкы. Аялы билбейм, аялы жаш болчу. Анан эки баласы бар болчу. 1 миллион сом алды, жалдан однокомнатный квартира алды. Болду, анан бала өлүп кете берди. Эмне болду? Кийинкиси турмуш куруп кетти. Ошо Нурлан мырза, ошол жерден Курманбек Салиевичтин айтканы бар да. Демонстрацияга чыккандар өкмөт үйүн карай аттана башташканда, бирок ал тургай мен олтурган кабинеттин терезесин такалап кирди. Дубалга тийди. Бирок ушундай кырдаалда мен андай эч мааниси жок жоготууларга жол бербөө үчүн колумдан келгендигин баарын жасадым. Ошол кезде борбордук аянтта эмне болуп жатканын түшүнгөндөр аз болду. Бирок кыйла убакыт өткөндөн кийин ким экенин түшүндүк деп атат. Курманбек Салиевич ошол 2010 жылда окуяда аткандар башка кишилер деп келет. Убактылуу өкмөт ошол Курманбек Салиевичти 80 баланын өлүмүнө күнөөлүү деп айтышууда да. Ортодо табышмак боюнча калды. Кармалган снайперлер да жокко чыгып кетти. Сиздин оюңузча ким күнөөлүү? Ой, дагы эле айтам, мен бу жерден мисалы тиги Осунбек Жамансариев деген жүрбөйбү? Тиги 7-апрелчилердин бири Меке шейиттердин башчысы болуп. Бул Осунбек Жамансариевдин жана Осунбек Жамансариевдин мисалы бир тууган мага окшоп бир тууган тайкесинин баласы өлгөн жок. Родственник на седьмом киселе, таптакыр алыс тууганы ок тийип каза болсо, ошонун атынан баягы өкүл болуп жүрдү. Ага караганда мен окуум чоң болчу 7-апрелчилер, ага караганда менин акым чоң. Анткени мен мамамдын фамилиясы Усукеева. Усукеева Алтынбеке бир тууган инисинин баласын окуй атпайбы? Менин акым чоң, 7-апрелчилергечи мындай кандап келгенде, кандаш туугандаштап келгенде, Осунбек Жамансариевке караганда родственник на седьмом киселе алыс. Мен эле чыккан жокмун, мен алардын атын эметип жамынып анан мен буларды 7-апрель тиги анан бу адвокат деп айтып чыккан жокмун. Бирок зыяны абдан көп болду. Мисалы айтып атпаймынбы? 100 бала өлдү дейт. Ошол эле бывший генпрокурор Кубатбек Байболов. Булардын командасы болчу. Кийин айтты, кызматтан түшүп калгандан кийин бирдеме болуп айтты. Азыр эле билинип турат. Открытый источник сайттарда илинип турат. Эми баягы нападение канча 10 000 киши келсе курал жарак тартып алышып, жолдон милициялар сабап курал жактан тартып алышып, аны өздөрүнүн иши куралдарын алып алышып. Кетип нападение атса, ак үйдө көстө татарат. Атса анан эмне карап отурса эмне. Никто же на блин же звали. Тура? Кырсайга отургондо кайненеси билинчикче келе деп чакырган жок. Анан ответ атканда 17 кишиге тийиптир. Тиги Кубатбек Байболовдун айтышы боюнча 17 эле кишиге атыптыр тиги. Ак үйдөн чыккан октор ответ атыптыр жөн элечи. Атса 17 киши дейт. Калган 83 киши каяктан неме деп атат. Каяктан каза болду. Получается өздөрүнө өзү таратты. Өздөрүнө бири-бирин атышкан ошо эч башка баягы сууга эме допинг кошуп, наркотик кошуп ичкен турбайбы. Анан конечно ал коркуу сезим болуп барат экен. Көрдүк, жалаңачтан чыгып алып моментип кыйкылашты 7-апрель ошол балдар. Анан көбү мас. Бирин-бири атып, бирин-бири кырып, биринин этин бири жеп, ызы чоошуп мына аягында мына. Мына мен эле өз тайкем өлгөндө өз шор болуп кете берди. Аркасына баарын оозун жапты, ошол эле тиги ячейка баса ячейкалер тоногончу. Ар бир ячейка. Орозо Отунбай бар, сразу Лондондон үй алды тигине. Ал үйдө кандай иликтенбейт, ошо жултуруп кетти. Ячейкалерди миллиондорду бөлүшкөнчү тиги Темирсариев менен тиги Бекназаров экөө бөлүшүп. Сен мынча баягы 1 миллион доллар ак кетти, баягы кетти ошуп. Аны барганда изиленбей иликтенбей калды. Ошондо 2010 жылдагы окуя өз максатына жеттиби? Апрель окуясы. Эч кандай жеткен жок. Ошол булардын аферистик кыймыл аракети сразу эле билинип калды. Сразу эле билинди. 7-апрелде окуядан кийин андан 2 ай өтпөй Ош событиясы чыкты. Ошо бийлигин бекемдеп калыш үчүн Оштогу тиги силерге көп убадаларын берген азабы, акыбети. Тиги өзбек туугандарга силерге эме кылып беребиз, автономия түзүп беребиз деп алар көтөрүшүп, алар тынчылыктап албай аяктан өрт чыкты. Жөндөн эле канча аяктан 400 киши өлүп, 4000 киши кырылып кетти. Жөн 4000 киши жараланып болуп, 400 киши өлүп кетти. Ошол булардын кылган жакшылыгы. Только кам менен келди, ызчуу болду, аягы мына эмнече бүтпөй келет мына. Экономикалык кирөө болду, 100 киши өлдү событиядан эле. Нар жактан 400 киши өлдү тиги Ошдук событиядан. Ушул булардын кылганы мына. 10 жыл өттү дейсиң. 10 жыл только бизге ошондой оор жылдар болду, аябай. Кырылган, кырылыш, ызчуу, кымбатчылык, экономикалык каатчылык, разруха везде. Ушул болду мына. Мына булардын алып келгени. Ушулбу? Эми кыргызда ар бир сөздү абайлап сүйлөйт эмеспи? Обилик ата бабалар озуң абайлап сүйлөө, сөз оозунан жаңылган турбайт, бутунан жаңылган турат депчи.
эми ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү аянтта ант ичип келбеди беле? Эми буларды ошондо каргыш урабы, эмне болот? Бул Ант туурабы? ант ишерттин эмеси абдан эме болот, оор болот. Булар Алар айтышпады эле, төөсү көк ооба, төшү түктүү, жер үрсүн, төбөсү ачык, асман урсун, көк урсун деп эле болгон каргыш эмени ичип аябай эле ушинтип келишкен баары. Атамбаев менен Отунбаев шолокто ыйлап көрсө, артисттен, аферисттен ыйлашыптыр да. Ыйлагандарын көрдүк кийин мына. Мүрзөнүн башында ыйлабады беле? Мүрзөнүн башында ыйлап. Отунбаев квартира алды Лондондон. Анан азыр деле жан тынчыбай, кантип дагы бир дүрөтүп ийсем деп, өткөндө чыгып алып дегене. ЛГБТ голубой гейлердин баарын уюштуруп алып, дагы бир болсо болот деп башын кыйып атат. Бул Отунбаев менен канга тойбойбу, кандай? Кыргыз элинин кандай тойбу, тойбойбу бул акыры. Атамбаевди осо кылгын көрдүк. Анан айта берип уже тилтешип бүттү. 4 миллиард доллар карыз кылды, анан 3 миллиард доллар жеп алды жан жөкөлөр менен. Бүт жан жөкөлөрү баш болуп өзү камалды. Текебаев деле кыйратпаптыр. Ага билесиңер. Талаптануучу мародер деген ярлык тагылды. Аны өзүнө жан жөкөлөрү кийин сайрап беришти, телевизорго чыгып алышып. Мына тиякта мародерсу, биякта мародерсу. Анда билбейм бул кандай, булардын эле кандай сөз болуп эле кандай биздин эл кайда келип калганбы? Бирок элге дагы аналист болуш үчүн, так болуш үчүн, ак, көктү көк дегендей бардыгы истина дагы билиш үчүн бизге ошондор чыгып айтып туруш керек. Булардын уже мен ошондон бери айтып келдим. Мен ошолорду айтам деп булар убактылуу өкмөттүн кылыгын, кылмышын, преступлениесин, бетбактыгын айтам деп мына түрмөгө отуруп чыктым. Баса сиз Роза Отунбаева демекчи, кечээ Отунбаеванын жасаган кадамын көрдүңүз да. Экс-президент катары Роза Исаковна аянтта же болбосо кандайдыр бир жерде митингге чыгып жүргөнү туурабы, туура эмеспи? Эгерде алар аялдарды колдоп чыкса, жалпы кыргыздардын аялдарын колдосо болмок да. Ошол эле жерде биздин айымчан, айым Жапара Барилибаева, ак эле чекчен эжекебизди ошол эле Роза Отунбаеванын тарапташтары сүйлөтпөй койду да. Деги эле Роза Отунбаева сиздин оюңузча ким, кандай президент болгон? Роза Отунбаевада справедливость жок экенин мен ошо биринчи революция болгондо эле көргөм. Башын айтып берейинчи, мен Роза Отунбаева деген мен тааныш да эмесмин. Бул биздики 90 Кыргызстан оппозициялык кыймылын, революциялык кыймылын башын айтып берейинчи. 99-жылы бул революционный оппозиционный кыймыл болуп дегенде эле Мелис Эшимканов, Данияр Үсөнов, мен, Мадумаров мына ошолор болуп түшкөнбүз. Бейбечалар элдик партиясы, элдик кыймылы партиясы. Анан ошентип сүйлөп анан 5 жыл Анвар Кесин Акаев болчу. Акаевка каршы күрөшүп, ошол агым кесинен, асаба кесинен жасып, соттошуп, оттошуп, митингдерди биз уюштуруп, оппозиция лидерлери биз болчубуз. Ошо Турсунбек Акун, ошол тиги Топчубек Туруналиев, Азизбек Бекназаров, аксы событиясы болду. Андан кийин эле кайдан жайдандыр 2004 пайда болуп калды Роза Отунбаева. Эмне болуп пайда болуп калды? Ул ошол кездеги эмеден тияк-бияк кызматтардан баарынан түштү. Элчилик кызматтан түштү. Америкада элчилик, биздин Кыргызстанда Америкада элчилик баардыгынан кызматтардан түштү, тияк-бияк болду. Анан аягында 2004 эле пайда болуп калды, сурабай эле ушинтип биздин митингдерде. Ошондо биринчи Кыргыз революциясында жарым жыл калган. Жарым жыл калганда пайда болду ул. Мындайча айтканда даяр окотко биз бышырып койгон даяр окот келип пайда болду. Анан эл деген баягы кызыктай экен да баягы. Тигинин атак таңкына карайт экен, же кыйратып койгон эмгегине карабайт экен. Ну и Отунбаевна келип ошо как-то лидердин арасына кошулуп калды. Кандайча оппозицион кыймылдын лидери болуп калат? Кандайча? Эмне болуп калат? Эмне? Бир кезде бывший тиги Министерство иностранных дел иштептир. СССРда иштептир. Ошол эмгеги чүлүнөбү. СССРда ал кезде ким иштеген? Баары иштеген, Ишенбай Абдыразаков иштеген, баары иштеген. Баарысы СССРдин атуулуу болгонбуз. Иштесе иштептир. Анан кандай жала биздин оппозиционный рискованный кыймылга эле келип башчы болуп калат. Анан баягы эл деген эл экен, дууда эле ошону аралаштырып алды. Анан аңча революция болду, Акаев качып кетти. Жанталашып келип баары кызматтарды басып алышты. Ошол кезде анан бир күнү мен айттым, баардык ошо эме революция кылып жүргөндүн баары кызмат алды деп туруп анан Отунбаевга чалсам, Отунбаев качат. Кече эле соткасын берип койгон номерин бергениме качат. Мени көргүсү бербейт. Министрлер болуп калган жаңы өкмөткөчү адам. Мен антип жүргөн кезде анткени революция чогулдум, бирок мага кызмат бербей коюшту. Анан ошоп жүргөн кезде жумгада эле карап туруп биз көрдүк. Сага несправедливдик кылышты. Мына илгертен келаткан бери Акаевдин компаниялары иштеп атат. Баарын куюбуз. Давай өзүң келип ушакка иштет деп жумгада эле чакырып алып ошакка коюп коюшту. Анан ошол Отунбаеванын кылыгын айтсам, ушундай кылды, ушундай несправедливый, ушундай адам экен.
деп интервью берсем, ағам келсін интервью бердім. Отумбай ушинтип менен качып калган. Тим эле кече эле Нурлан монтип караш тиякта 100 кишинин башында баш болчу. Тети хулигандар минтип атат. Ак кепкачылар нападение кылып атат. Кокуй короп кал деп. Отунбай митингдерде жалдарып жүргөн Отунбай мени карабай калып турушу революция деген чектеси. Министрден станок дел болгон. Деп интервью берсем, Турсунбай Акуновго айткан эмес. Ошо Мотуевден кишиби дегенсип ушинтип сүйлөптүр. Конечно, максат изе болгондо мен киши болуп калам, киши эмес болуп калам да. Анан ал бет ачуум келди. Бирок бул жерден ачуп келгенде эмне кылмайм, ал караган эже болсо эмне кылам. Анан бирок для себя билип койдум. Андан кийин эмне болду? Ошентип ал деле кызматы буйруп жыргаган жок. Тиги 2005 министр иностранных дел болду. Ошо кезде өкмөткө. Анан 2007 баталия түшүп калды ал кызматтан. Эле бирдеме болуп түшүп калып, ал кызмат өткөзүп берди. Андан кийин түшүп калды, кызматы жок жүрдү бир топко чейин. Андан кийин 2007-жылы, 2008-жылдары СДПКнын составынан эме болуп келди, депутат болуп келди. Ал эсибизде. Депутат болуп келди, отурду. Андан тичилде отурган. Анан эле кайра эле баягы мөңкү башталды, эмне болуп кетти? 2010-жылдын астында ошо жана өзүлөр айткан жана кан төгүп элин баргызып чыгуучу 2010-жылдын революциясында эмне болду? Кайра эле баягы эле Отунбай эжекебиз жүрөт, баягы элди баштап эле тиги кыз чогуу эле нарында митинг барып качты, биякта жүрдү, тиякта жүрдү. Баягы береткесин кийип алып, чарла шартты салынып алып, баары эсибизде. Ал кечеги Кыргыздын соңку жаңы тарыхы баары эсибизде. Анан келди да жана сиз айткандай болду. Булар ошо 7-апрелде айтып атпаймынбы, келип туруп баарын элди чалабула пьяный кылып туруп периодду куруп жиберди. Ак үй коргонууга мажбур болду. Попробуй Вашингтондун ак үйүнө барып кол салып көр. Жөн эле кырып тастайт, жөн эле самолет менен келип атмак, бомба таштамак. Бизде жакшы экен тиги ошо кездеги Курманбек Салиевич. Кой деп аягына чейин турду. Анан келип өзү айткандай жанынан келип октор учуп атса, чуулдап. Ал эмне кылат? Айтты да, жок дегенде шумо атпугу ишемин аткылачы десе керек да. Атку качырылыш болмор эмне? Шумо слезоточий газ менен, водомет менен. Анан тиги снайперлерден ошо 17 ок тийип тур болгон. Анан бул өстөрүн эле иштейт, өстөрүн эле командасына Кубатбек Байболов деген ген прокурор бул айтып чыкты кийин. Кызмат опять бизде эмне Кыргызстанда тарыз ошол кызматына жазса таанып бар, бирин былыгын чукуп, бирин көчүн чукуп кышат. Анан айтып чыкты, открытый сөз до сих пор турат. Ушинтип мына келип ак үйдөн 17 киши ок тийген. Көбүнчөсү бияктан эле бирин ат салды, биринин артынан келип бир атты, бирин кырышып ошо. Анын ичинде мен тайекем каза болуп кетти жөнү. Ошол анан келип ыйлап, аны көрдүк кийин Атабейдин башына туруп алып, аферисттен ыйлашып. Ошондо ишендиңиз беле Отунбайга мен Алмазбек Шаршеновдун ыйлаганына? Кандайдыр жүрөк сезет да. Чындыгы сезими менен ыйлап жатканын сезиңизби? Чындап деле ыйлады, калп ыйлады айта албайм. Неге дегенде Атамбаев эмоционалден болчу. Чындап ыйлаш деле мүмкүн. Отунбаев аял киши, жүрөгүн найза ыйлашы мүмкүн. Анан калп ыйлаган менен чын ыйлаган менен ошол адамдардын төгүлгөн канына, ошол жаштардын төгүлгөн канына, өздөрүнүн төгүлгөн жашына тартыптуу эч кылган жок деги ошо. Кой. Ошо антына берген антына жанагы. Төшү түктүү жери болсун, төбөсү ачык көгүрсүн деген ошо антын каймашкан жок да ошол. Мына ант урду мына. Ант урганы отурат түрмөдө кимдер экенин билесиңер. Өстөрү ант урду. Анан ошентип Лондондон ассамблеяга калыптыр. Ладно, ассамблеяга алсын эми, ладно эми алсын. Жок дегенде элди да ойлосун да, элди. Эмнеге ошондой закондордун баары киргизди мына? ЛГБТ деген законду киргизди. Гейлердин законун киргизди, мына конституция жасап ачты мына келип туруп куттуу төрөсүнө тебелеп, марш деп, мына чай койбойм, келин болбойм, плита кылбайм, анан төрөбөйм дешип ушинтип атышат. Уят да бул. Кандай анан эркекке эркек үйлөнсүн, эркек менен эркек өбүшсүн деп плакаттар көтөрүп ашып. Аялга аял тийсин деп. Бул кандай бул айбан иттерди сабай турган жорттарды булар колдоп атышпайбы? Болбойт, уят нерсе, абдан уят нерсе. Анан өткөндө уктук $60 миллион транш келиптир, Американын бир дипломатский дип почтасы менен да уктук. Келди дагы. Мүмкүн ошол акчанын демеги бул кыз тоткон чыгадыр. Бул Роза Исаковна Отунбаева эже. Эмнеге дегенде ошол жөндөн чыкмак эмес, кайра карабайсың. Организован абдан көп 300-400 миңге чейин киши. Ошол эме кетти интернеттен билесиңерби? $60 миллион келген деп сүрөттөр менен чыкты даже. Самолет менен, дип почта менен келген революция деп оозуна жаңылды. Эмне бул дагы бир айтарым, бул Роза Исаковна Отунбаевага эмне кыргыз элинин каны кайра төгүлгөн канын астык кылып атабы? Ошол кезде төгүлгөн 100 кишинин каны, 100 кыргыз жигитинин каны. Ошо тети
тиги өзбек кыргыз болуп кыргызчканда алгандар 5 киши өлдү. Алган жетпейт ау. Дагалаганга суусап тойбойт ау роза эже. Бул абдан туура эмес кылып атат. Анан чыгып алып анан тиги кайра эле ушул эми уят да. Тиги өткөндө чыгып алгандан чыгып андан кышындагы окуясын билесиз, декабрдагы тиги чыгып алып анда дагы сүйлөп атат осунча. Ошол эле айылдан келип жасаган революционер иши жок. Өзүнүн берген интервьюсунда баягы тиги разъяренная толпа спустилась с гор тиги келип туруп Ошик Савитовичке берген интервьюсунда. Орусча бир Россиянын сайтына бериптир. Тиги разъяренная толпа кыргызы спустились с гор Салайских. Келип туруп воинский частьтардан автоматтар тартып алды и открыл огонь по узбекским махалям дегендей. Разъяренная толпа деп ал кезде өз суктан айтылган ал толпасы ошентип сактап калды кыргыз мамлекеттүүлүгүн. Анан эмне өткөндөгү декабрда сөзүн болсо билебиз, чыгып алып туруп сүйлөп атат. Ой, айылдан келген мырктар, силер эмне бизге городскойлорго эмне ушинтип сүйлөп калдыңар деп. Өзү каяктан келиптир. Өзү Таласта, атасы Таластык. Өзү Ошто төрөлгөн бул эже. Нарында өскөн, нарында окуган. Анан өзү каяктан шаарда төрөлүптүр. Эми болбойт да буну бөлүп сүйлөп мындай. Мыркый анан быркый деп сүйлөп басмырлап. Ошол керек болсо ошол айылдыктар келип буга бийликти алып берип президент кылып алчактатып. Ал президент эмес экенин, незаконный экенин кантип эле Атамбаев площадьтан айткан, эсиңердеби? Чыгып алып незаконный эч кандай Отунбаеваны эч ким шайлаган эмес. Бул жөнүндө эле нелегитимный деп айтса, тултуйуп таарынып алган басып кеткен бүт Кыргызстан эмес бүт дүйнөсү көргөн аны площадьтан. Кайра көрсөтүшкөн ал кадрды. Бири-бири менен мындай так келишип алышпайт. Атамбаев канча элдирсе болчу. Чоңаңдап сүйлөп койгон менен чоңак киши бул чын эле ушунда карап көрсөң чын бюллетенден көргөн эмесмин баягы 2010-жылы болгон эмеде референдумда. Рос Отунбаев фамилиясы жок болчу. Ооба, тиги конституция кабыл алсын, тиги болсун, бу болсун. Отунбаеваны президент кылгыла деген жок болчу. Кийин эле пайда боло калды, келе калды. 1,5 жыл президент переходный периоду болду. Өзүнүн сөзүндө болду, оюнда. Эч кандай легитимдүү эмеде жок болчу. Мүмкүн өтпөй калмак ал. Эмеге үчүнчү маселе бюллетен киргизип койгондо өтмөк эмес. Мындай президент керек жок деп мисалы мен нече чипсамак керек жок мындай президенттин. Несправедливый. Өзүн гана ойлогон. Элди ойлобогон. Анан эми болсо 80 000 сомбу 100 000 сом пенсия алып атыптыр. Эми ошо пенсиясын алып эле Кудай деп эле ошо особнягына тиги Лондонго жөнүп эле каттап эле Кудай деп эле тынч эле жашабайбы? Бул биринчиси. Жашабаса да тиги эми абийир болсо, ар болсо, намыс болсо, акыл болсо, окуй деп жүрөктө уят болсо, иман болсо ойлонбой окуй. Ушунча элдин каны төгүлдү, ушунча көз жаш төгүлдү. Кой эми тынч эле болоюн. Эми бул кийинки кишилер деле биздин тандоо экен. Тиги случайно деп атат, случайно эмес. Мен өткөн интервьюда айткандай Аллахтын каалоосу болду. Азыркы президент Аллахтын каалоосу менен келди. Кудайдын каалоосу менен келген киши. Анан кой ушуларга бир жетпей, тынч турайын деп эле өзүн абийир сотуна салып эле өзүн кичине тынч эле жашаса болмок. Анан ошол алган жана пенсиясына ыраазы болуп, ошол жакта особнягына, бизнесине ыраазы болуп жашаса болмок. Анан келип кайра эле ошо дүрбөлөң, кайра эле бул эже канча 65-70ке чыгып калды. Эми таң калам ошо Отунбаев, Атамбаев, Текебаевдер 65-70ке чыгып калышты ужечи бул. Карып өсөрлөр калган жок, өлөрлөр калды. Ошондо деле тойбойт ошолорчу. Канга тойбойт, ласка тойбойт, дагы эле вперед, дагы эле келе. Качанга чейин ушинтип келе болуп жүрө бересиңер. Анан таң калам бул эжегечи. Өткөндө сөз абдан туура эмес болду. ЛГБТ, там голубой, кыргыздын эзели менталитетинде болгон эмес. Нурлан мырза, кечиресиз. Негизи сиз мамлекеттик маанилүү кызматта болгондо, мисалы үчүн, Роза Отунбаеванын кечээки кадамына кандай чара колдонот эмеңиз? Эми мамлекеттик маанилүү кызмат болгондо, бул мамлекеттик маанилүү кызмат болгон менен конституцияда өздөрү жазышпайбы? Же атайын бул элди будоражып дүрбөлөңгө салып туруш үчүн атайын жазып коюшкан, пункт киргизип коюшкан. Ушундай голубойлор митингге чыгалат деп Текебаев менен Атамбаев үчүн кеңеш отуруп жазышкан, атайлап жазышкан. Элди постоянно ошо будоражение кармаш үчүн. Элди мындай. А если мен бир генпрокурор же бир эме болгонумда, чара колдонуп эле генпрокуратурада иштегенде Отунбаев ошол сөздөр үчүн санкция берип, арест кылып, эмекенине карабай, анткени преступление кылды, анткени преступление против биздин рухка, духка, биздин менталитетке, биздин абийир адебибизге, аклагыбызга, салт сана, нарк населебизге каршы преступление кылды бул эже. Чыгып алып кетчи ошону оозуна келген оттоп тиги
голубойлордун укугун талашып, кыргыздарды баспырлап сүйлөп, мыркый тыркый деп сүйлөп, бул үчүн мен бери жагы эле бул ген прокурор же ушу прокуратура жагында иштегенде бул кишиге катуу чара колдомокмун. Бери жагы эле бир 3 ай камап коймокмун, 3 ай. Аны калган эл чечмек. Ошол. Текебаевчи, Алтынбек Сулайманов сизди бизге депутаттыкка кошул же болбосо кандайдыр бийликке каршы иш чараларды өткөр деп кандайдыр бир саясий иш чараларды сунуштаса, алар менен чогуу барат белеңиз кадамга? Жок, мен бармак эмесмин. Неге дегенде, булар, во-первых, булар партийный системада, мен партийный системага каршымын. Экинчиден, менин ошол бул ушунча жылдан бери каршылашып жүрүп, бул башты душман уровеніне жетип калат экен. Душмандашып калган, душман деңгээлине жетип калган Атамбаевди, мен душманды азыркы бийлик камап берди, камап жазалады. Андыктан мен азыркы бийликке абдан ыраазымын. Эч качан азыркы бийликке каршы чыкмак эмесмин. Эч качан. Эмне болгондо каршы чыкмак эмесмин. Анткени мен айтып атпайм, бул бийликтин пока ашып кетирген, грубый ашып кетирген көрүлөт. Айтып атам го. Уран боюнча задний берди. Элдин талабын турмай митингтерден. Логистика боюнча задний включил. Задний включил бул элди сыйлаган, элди урматтаган бул бийликтин иши мына. Өзүнүн абийирин ойлогону. Укпай терешип жок деп турбаса эмне кылат? Эчтеке кыла албайбыз. Мону тура бермек, на колен остановка тура бермек. Эл нааразы көп болмок. Азыр канчалык мындай булар артка берген сайын, өздөрүнүн указ приказдарын чыгарып кайра жокко чыгарган сайын булар только аброй табууда, аброй авторитет колдоо табууда. Элдин пары чыгып кетип атат, элдин кара буусу чыгып, мындай жогушуп калып атат да. Анан бул сиз айткан жанагындай бузуку сунуштар түшсө, жок макул болом эмесмин. Эмне кылам мен? Кечеки Роза Отунбаева катышкан митингден кийин социалдык тармактарда Роза Отунбаева Кыргызстандан чыгып кетсин деген сын пикирлер айтылууда да. Коомчулуктун сын пикирин туура кабыл алсакпы, же болбосо бул абдан туптуура сын пикир, туптуура талаптар, сунуштар. Кыргызстандан чыгып кетсин. Кыргызстан жакпайбы, мисалы элдин баары биз мырктар экенбиз, айлыктар мырктар экенбиз, жакпайт экенбиз. Лондондон жакшы жайгашып алыптыр, ассамблеяга алып. Президент 1,5 жыл болуп турган президент кезинде жакшы эле тапты акча, тияктан бияктан. Ячейкалар тоноп кетти, ячейкалар ошо унутулуп кетти. Ячейкаларды билесиң канча? Миллион доллар алган. Сом эмес, доллар менен ашкан булар. Булар укум тукум 7-нчи муунда жетишти, акча жыйнап ашкан булар ошо. Ошонусуна доволен болуп эле кетип калса жакшы болмок. Мына мисалы мен деле акыркы 10 жыл эч жака көргөн жокмун. Ошол 10 жылдан баштап азыркы 20-жылга чейин 10 жыл самоиллюстрация болдум. Самоиллюстрация болуп мына менде абийир, адеп, акылак бар экен дагы. Буларга бул бетбактарга караганда, тойбогон топорлорго караганда, тойбогон топосторго караганда менде бар экен. Мен көп эле жулунда канча чыгышты, менде канча чыгышты. Сиз айткан жанагындай партияларга чыгышты, движениеге чыгышты, телевидение чыгышты, сүйлөп кой, тиинтип кой, минтип кой, акча беребиз. Койгула деп. Астында бир жесткий бир эки сүйлөйм деп мойнума срок илип коюшкан. Анысы да бүтүп уже эметти, бүттү буюрса. Анан самоиллюстрабыл эме экен да, адамда оказывается иман деген, тарбия, тартип, абийир деген адам менен адамда абийир болот экен, же чогуу төрөлөт экен, же болбойт экен. Мына мен буларда жок. Абийир соту болуп, өзүмдү самоиллюстрация кылып акыркы 10 жыл көргөн жокмун. Мен Бакиевскийден причем тут Бакиевский, каяктагы Бакиевский. Курманбек Салихович сыйлайм, урматтайм, молодец, азамат, жакшы иштеген. Жөн алып акча күнөөлүү болуп эле мойнуна жалаланма эле кууп жиберишти. Анан мен ошентип акта караны кара, бул туптура калган, бул туура эмес кылган деп сүйлөп койсом эле ошо кишини кыла беремби? Же анда мен тактакка сүйлөй эле коем. Тигиники ана мунуку булнуки деп айтылбаш үчүн. Каякта эле ошо Бакиевский деп сен сүйлөбөчү деген сыяктуу эмели сүйлөп эле койчу, акыркы 10 жыл сүйлөгөн жокмун. Ошо менче жок байберлер ушулардынчы. Эми самоиллюстрация болбойбу? Отунбаева, Атамбаев итак эле самоиллюстрация болсо ошол тазаланып атат. Бул түрмөдө отурат, тазаланып атат. Каким-то образом Аллахтын асынан неси күнөөлөрү кетип атат. Анткени исламда понятие бар, түшүнүк бар. Канчалык кыйналсаң дейт, Алла Таала сенин күнөөлөрүңдү кечирип атат дейт. Ооруп кыйналасыңбы, түрмөгө отуруп кыйналасыңбы, же проблема болуп кыйналасыңбы, же даже колуңа тикене кирип кетсе дейт. Хадис бар. Алла Таала кандайдыр күнөөңдү кечирип атат дейт, сага сооп жасап. Атамбаевга, Текебаевтерге сооп жасалып аткан мүмкүн булар. Өздөрүнүн күнөөсү үчүн какой-то түрмөдө кыйналышып, не свобода, тиги болуп, мындай айтканда иллюстрация болуп кетишти, мындай айтканда. Болуп атат да. Эми Отунбаевага эмне жок дейм да, эжеге тыртаңдап. Жөн эле өткөндө мен да эметип аттым, канча да широкодушныймын, великодушныймын. Өткөндө баягы мырк деп жазган үчүн муну талоону алып тепкеде калганда мен Фейсбукке пост жазбай койгулачы, эже
кыргыздын Мира Жаңгарачева менен Роза Отунбаева кыргыздын эрке кыздар экен. Эки эрке кулоонун эже жүрө берсинчи бир тамаша кылып хокуманы күлүп туралы деп жасагам деп алия калдым, пост жасагам деп. Сен да ошондо турбайсың да туштардан тепкен окуй деген постумду кайра удалить Фейсбуктан карачы. Эрке эжеди эркелебей карай жегесин ушинтип караганда эркелебей эле койгула. Ошо эркелесиңер барып тиги ошол айтпайм. Иллюстрация кылып эле көрмөгүлөчү болду. Уялгылачы. Эмелер ошо ЛГБТны колдогондор Роза Отунбаева убактылуу өкмөт мүчөлөрү көрмөй эле койгулачы болду. Ушу менче жоксуздар. Самоиллюстрация болгулачы болду. Көрмөй эле чыгат. Уятта. Ошондо Или силерде абири бар или жок, экөөнүн бирөө. Абириңер болсо самоиллюстрация болгула. Ошондо Нурлан мырза, экс-президент катары Роза Отунбаеваны сыйлап кечээки митингди колдошубуз керекпи же колдобошубуз керекпи? Жок, акта экс-президент. Мен, во-первых, муну экс-президент деген макамы талаштуу. Экинчиден, колдоо деген суроо эмне колдойсуз? Колдобош керек буларды. Эмне колдойсуз? Наоборот, ошолор тийиш керек бул. Даже айтып турдум, мен өткөндө айткан эмени дагы кайталайм. 20-жылга чейин деп калышкан. Ошол конституцияны өзү жасаган. 20-жылга чейин өзгөрүүгө дуушар болбойт деп. Мына 10 жыл өттү. 10 жыл конституция бул бардак конституция менен жашадык. Кыргызстан 50 жыл артка кетти. 50 жыл артка кетти. Бийлик бутактарында ошол мойнуна жоопкерчилик алган ишим жок. Бакыш президентке ударларым бар. Бирден болсо ошол президент болсо бакыш эметип, бүт булардын алешем чечимдерин кайра бүт жокко чыгарууга мажбур болот деген. Митинг болгон сайын жокко чыгарат. Логистиканы, уранды, дагы бирдемелердин баарын. Эмнеге анткени конституция бул алешем түзүлгөн, абдан бардак түзүлгөн. Бул атайын бул мина замедленного действия деп коет. Мина замедленного действия болгон конституция бул эмне болсо да бардак болот да. Ошол үчүн мына өздөрү бул ошол конституция жасап койгон. 20 жылга чейин өзгөрбөйт деп. 20 жыл келди мына. 10 жыл жакшы жашадык. Силердин бардыгыңарга чыдадык. Текебаев, Атамбаев, Отунбаева, силердин бардыгыңарга жакшы чыдап жашадык. Болду. Бийлик мына азыркы бийликте политический воля көрсөтүп эле 20 жылга чейин өзгөрбөйт деген конституция жазылган. Мына 20 жыл келди деп туруп эле конституцияны өзгөртүшүңүз, совсем өзгөртүп туруп эле референдум кылып президенттик бийлик 6 жыл ас болуп калат экен. Эки срок муркудай эле 5 жылдан 10 жыл деп туруп эле президент 2 мөөнөткө бара алат деп туруп эле түзүп туруп. Одна мандатный округ 50 депутат, 10 министр түшүнүктүү кылып эч кандай ЛГБТ митингдер болбойт деп ошо ачык жазып, ачык чорнун белин жазып. Эркек только аялга үйлөнөт, эркек заты аял затына гана үйлөнөт. Традициялуу семейный баалуулуктар, ценностьтар сакталат. Эч кандай ЛГБТ, голубой, малубой дегендерге баарына транс, гендер, мендер эч кандай болбойт. Баары жок кылыш керек. Аял заты өзгөчө урматталат. Биздин салт сана населер менен урматталат. Аслында аял заты эмне урматталбайт эте. Биздин шынды талашып кийди, мына жинсик ишан жүрөт кыздардын баары. Футболкасы талашты, кепкасы алды. Сигарет ушталып чегип атат. Эмне актагылар жок нерсени ойлоп чыгышат. Дагы эмне баары алды, бүт кийимдерин бүт алды. Машинасы алып минди, бүт азыр каждый второй азыр за рулем аялдар. Дагы эмне, дагы кайсы укугу эмне? Булардын ошол эле эмеси айта албай атат. Ачык айтып атышат. Ачык айтып атышпайбы кырып. Аял менен аял үйлөнсүн дейт. Эркек менен эркек үйлөнсүн. Андай болбойт, эч качан болбойт. Именно ошол үчүн болбойт деп ачык жазып, конституцияга жаңы конституция ушунчу керек. Бул менин сунушум, менин идеям да. Демек сиз каршы экенсиз, э? Каршымын албетте. Отунбаева да каршымын, убактылуу өкмөтүнө да каршымын. Калдыктарына. И могу конституцияда бүттү уже, изжилди себе, исчерпал. Бүттү, жаңы конституция кылыш керек. Сизге эркин микрофон. Ошол тиги айтарым ошол тиги Ашмалтай чыккан могу Атамбаев, Текебаев, Отунбаеванын конституциясын быйыл жокко чыгарыш керек. 20 жыл келди. Жокко чыгарып эле жаңы конституция кабыл алыш керек. Жаңы конституция жана азыр мен айтып кеткендей ошол президент 2 мөөнөткө барат. 5 жылдан 10 жыл нормально. Түшүнүктүү эле муркудайлык кылып эле 93-жылкы ошого окшоштуруп эле. Одномандатный округ болот. Кыргызстан боюнча 44 район, 45 район. Анан 6 шаар болуп, ошентип бир 50 депутат болот ар бир шаар, ар бир райондон. 10 министр жетет, 10 министрлик. Деп эле жакшы-жакшынакай түшүнүктүү конституция кылып. Ичинен бүт Кыргыздын улуттук каада салттары, тиги ислам баалуулуктары, ошондой эле жалпы адамзат цивилизациясынын баалуулуктары камтылган жакшынакай конституция кабыл алып эле референдум кылып. Мына жакын арада да чукуларда зачем күтүп? Почти берсе болот, июнь-июльда. Ошондо өткөзүп эле жалпы колдоого салып, инициативный группалар тиги болуп өкмөттү колдоп. Жаңы конституция кабыл алып эле, ошол жаңы конституциянын негизинде күзүндө шайлоо кылып эле
ошол мүмкүн президентти кайра шайлап эле парламентти чогуу шайлап эле чогуу бир эле шайлоо өткөзүп ошол анан тиги доллар да кымбаттап кетти. Доллар кымбаттап кетти деп баарын эмете бербей акыры биз могу түпкү эмеден запад эмелердин чоңдору дүйнөлүк дөш алардын кысымынан кабаласынан кутулуп кичине бизде айтпайбы баардык бар. Бизде баардык бар. Бүт жергендердин баары бар. Бүт Менделеевдин химиялык элемент таблицалары баары бар. Алтындан баштап көмүргө чейин баары бар бизде. Суу бар. Суусу да канча байлык. Бутилировать этсе канча байлык дүйнө жүзү боюнча. Алтын кендерибизди эле дүйнөдө экинчи месте турабыз, алтын кендерибиз корулорубуз боюнча. Анан вольфрам, никель, кобальт, жез, алюминий деген кокодон да, жетинтоо алюминий бүт асты. Сандык деген өсүм Жумал районунда асты бүт жер, то есть жез, анан эме, күмүш, железо. Ошонун баарын иштеттирип, пейил дегенен салып айтып атам го, пейил дегенен салса эле баарына жетет, баарына жетет. Даже ошол мына пейил дегенен салбай жүрүп, мына Атамбаев эмне болду? Мен саясатчылардын баарына эле кетем. Мен эле мен деп атып мына түрмөгө отуруп калдым мына. Мына көрдүңөрбү? Пейил тарылып арты жаман болот. Пейил дегенен салыш керек. Ошондой эле байлыкка келгенде, жерген байлыктарын элге кене иштесе моундай жасаса болот. Ошондо жанагы ошол айтып аткан жанагы Кыргызстандын ар бир атуулу минимум 15 000 сом пенсия алыш керек. Минимум 30 000 айлык алыш керек. Ошондой эле эмесе болот. Ошону жөн эле спокойно кылдырып койсо болот. Спокойно жасап койсо болот. Просто политический воля керек. Азыркы президентке ошондоларды кылам деп мүмкүн ою бардыр. Мүмкүн азыркы президент мүмкүн ал кылам деп элге жаман көрүнөт деп кетенчик деп турган. Кетенчик деп эле вперед кылыш керек, вперед эле смело кылыш керек. Мына биз турабыз жардамчылар. Инициативный группа. Мына турабыз биз. Жакшынакай эле жашоо болмок бүт. Анан дагы ошол жаңкансы жашыш керек. Айтып атпайбы, биздин кыздар эмеге чет өлкөгө чыгып кетти, бузулуп кетти дебеш үчүн 25 жашка чейинби, 22би, 23пү ограничение коюш керек. Чыга албайсың болду. Кыргызстанда окууну бүтөсүң, сыртынакай мектепти бүтөсүң. Андан кийин вузду бүтөсүң 22-23 жашыңа чейин. Андан кийин көөгө тиесиң. Тийбейсиң ишte 23-күндөн кийин анан гана чыга аласың деген. Ал вузду бүткөнчө көөгө тийип кетет эмдениши. Ошо менен кыргыздын кыздары да сакталып калат. Көп менде идея эмелер абдан көп. Анан бул эркин микрофонго баарына сыйдырып айтканга жетишпейм го, ошол мен кылам. Анан ошол эркин микрофондун аягында угарым. Революция деп өткөндө жыландын башын кылып тийди. Тиги Роза Отунбаева. 3-чү революцияны деп мен окудум эле интернетте, мен 3-чү революциянын башын кылып тийди. Анан намекнула да орусчалар жасап атат, орустун сайттары, кыргыздын тилдүү сайттар жасап атат ушу 3-чү революциянын болот деп. Революциянын балекетин албай калат жай. Убактылуу өкмөттүн ким? Отунбаева, Атамбаев, Текебаевдер. Каякта революция? Канга тойбойсуңарбы? Кан көксөңөр бүтпөйбү акыры? Бүттү да, бүттү. Тыныч жашайлы да. Качанга чейин революция, качанга чейин опур-топур, качанга өнөгөбүз. Ансы эле 50 жыл артка кеттик мына. Силер 7 апрелиңерден кийин. Болду да, тыныч жашайлы да. Ошол. Нурлан мырза, кечиресиз, Назарниз маалымат агенттигине келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат силерге чакырганыңыздарга.